Жүрөгүм сынды, таң албайм. Мындай өзгөчө ат менен жакында эле жарык көргөн китеп окурмандардын кызыгуусун арттырууда. Окуганга шашылгандар көп болсо, окуп чыккандардын авторго бере турчу суроосу арбын. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Атантай Акбаровдун чыгармачылыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жүрөгүм сынды, таң албайм. Наристе десе, наристем, периште десе, периштем, чырагым сендей үр кыздар, чыкчу эмес мурда бейиштен. Чачтарың, кашың, кирпигиң, чакырган менен кирсизим, арстандай жүрөк алдастап, анделек болду бир тилим. Соолуктайт сезим канаган, соог албас сени караган, өкүрүп турган жанымдын өксүгүн укпас жан адам. Кагылам сенин көзүңдөн, караган жанды өчүргөн, ажайып бери өзүңсүң, а үр кыз сенин көчүрмөң. Сүйөм деп сага бара албайм, сүйгөнүм дагы тана албайм, сындырсам колум таңмакмын, жүрөгүм сынды, таң албайм. Жүрөгүм сынды, таң албайм дегенде көп суроолорду беришти. Эмнеге жүрөгүм сынды дейсиң, ал айнек билетиги бу, эмнеге таң албайсың деп. Анан мен айттым, бизде ошондой өтмө мааниде да берилет, кээде көркөм мааниде берилет. Мисалы үчүн Манасты эле карасаң, карага ыйлап, талыйлап, калың журттун баары ыйлап деп айтылат. Анткени карагай менен тал ыйлабайт, бирок ал жаратылышты ошол ыйлатып аткан манасчынын керемети. Тиги элден да келип ыйлады, манас өлгөндө, бул элден да келип ыйлады деп отурбай эле карагай ыйлап, тал ыйлап, калың журттун баары ыйлап десе, демек ошончолук өксүү, ошончолук жоктоо болгон экени түшүнүктүү болот да. Атантай Акбаров деген фамилия, бул ысым ушул биздин 80-жылдардагы жаш акындардын арасында дүбүртү жакшы угулуп чыккан акындардын бири. Бул өзгөчө Ош педагогикалык университетинде ошол жакта окуйт деп ырлары ал кезде Союз убагында басма сөзгө чыгып калган жаш калемгерлер бири-бирибизди аңдып күтүп окучубуз. Ошондо түштүктөн ушундай Атантай Акбаров деген акын бар деп биз ырларын жактырып окуган калемгерлердин бири эле. Кийин окуусун бүтүп, өзү Чаткалдан экен, Чаткалдан келдим деп Бишкекке келип, баарыбыз менен аралашып таанышып, мен үйүмдө жүрдү келген сайын. Анан ошентип достоо болуп, аралашып, ымалалашып кеттик үйлөөбүз менен кошо. Ал Совет доорунда өткөн кылым болуп калбады эми. Ошон үчүн 80-жылдарда бизди жаш акындар деп Союз жакшы кам көрчү. Мына Улуттук жазуучулар союзунун Арашанда чыгармачылык үйү бар эле, ошол жерде жаш акындардын фестивалдары өтчү. Же болбосо Союздун өзүндө деле, же болбосо ошо окуу жайларда атайын чоң акын жазуучулар келишип, ошондой бир жолугушууларды өткөрүп, жаш акын жазуучулардын, бизге окшогон жаш калемгерлердин ырларын талдап, карап беришип, кеңеш беришип, ушундай бир анан ийримдер иштечү эле. Ошондой кезде ошо Арашан чыгармачылык үйүндөгү жаш акындардын фестивалдарында да чогуу болуп калдык. Кийин анан өзүбүз окууну бүтүп, өз алдынча иштеп жүргөн кезде дагы ошо Арашан чыгармачылык үйүндө 2 жолу Атантай Чаткалдан келгенден кийин чогуу иштеп да калдык. Көбүнчө бул Атантай патриоттук ырларды, Кыргыз тууралуу, Ала Тоо тууралуу, ошол анан акынды биринчи кезекке коет. Акынды пайгамбар деп аташкан. Акын деген бул ата журттун жүрөгү, ата журт акынын сыйлай билиш керек деген сонун ырлар бар ушундай маанидеги. Анан кийин бунун салыштыруулары дагы абдан бир чебер да, акын болуп төрөлгөн. Ошон үчүн акча жөнүндө бир ыр бар. Мен дайыма илгертен ошону айтчу элем. Акча, сен балекетсиң
деп ошо адамзаттын бардык бир көпчүлүк учурларынын ушу акча азгырып кеткени тууралуу бул мыкты жазылган ыр болчу. Ошол мыкты канча жыл өтсө дагы ал актуалдуулугун жоготпойт. Мына ошол мен мисал келтирет элем. Ошол акча деген ыр азыркы мындан 20 жыл мурун жазылса дагы азыркы биздин доорго туура келет, актуалдуулугу эч бир жоголбойт. Мына Атантайдын ошол акындык таланты, чебердиги ошол. Озек чыгармалар менен биринчи ошол каныгы сугарылып окшойт. Ошол озек поэзиянын өзү адамды талпынтып бир башкача дүйнө экен, көркөм дүйнө, керемет дүйнө бар экен баягы сен оюңа салат. Анан ошол биздин кыргыз акындарын окуп чоңойдум. Анан ошол жана айткандай биз Алыкулдун ишинелинен чыкканбыз деп, Гоголь ишинелинен чыкканбыз дегенде биз Алыкулдун ата журтунан чыкканбыз деп айтып калабыз. Ошо Алыкулдун ата журт дегендерин бала кезден ошо жаттап, анан Алыкулдун ырларын биринчи ошол таасирленип, анан кийин бизде баягы Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Омар Султанов, Жоло Мамутов, Турар Кожомбердиев, эми айта берсе көп го, биздики Кудайга шүгүр ошол муун, ошол жогорку улуу муундагы акындар биздин көркөм дүйнөсүнүн калыптанышына чоң бир себепкер болду да. Ошол кыргыздардын дүйнөсүн боюбузга сиңиргенден кийин анан кийин орусча окуй баштап, анан башка элдерди кабыл алдык. Чыгыш адабиятын чынын айтканда биз орустардан кийин окудук. Анткени баягы чыгыш адабиятындагылар менен деле биз орус тили аркылуу тааныштык да, ошон үчүн ал бизге кийинирээк келди. Анан чыгыш адабияты менен, дүйнөлүк адабият менен кийин тааныштык. Көрсө ошол баягы адамдын эмне үчүн эле адабият керек десе, ошол адамдык сапаттарынын өнүгүшү үчүн, дүйнөнүн бир жакшы нукта кетиш үчүн ошол искусствонун, адабияттын өнөрүнүн баягы ролу зор экен. Кыргыз баласы ошо жазганда эле ошол жаратылыш, айыл, аргымак деп жазасың. Ошол мен ириде ошо адабиятчылардын, акындардын көзүнө, көңүлүнө конгондорум ушул аргымак деген ырым болду окшойт. Ошолордун биринчи аргымак деген жыйнагында дагы чыккан. Анан ошол ырым менен башталып кеткен. Аргымак деген китебине учурунда окурмандык пикирде жазган жайым бар эле. Анан бул Атантай өзү абдан мындай мобилдүү, жыйнактуу жүргөн бүйрө жигит да. Чыгармачылыгына тыкыр мамиле кылат. Анан мунун чыгармачылыгы мына граждандык пафостогу ырлары жакшы жазылган ырлары бар. Анан кийин сүйүү темасында кийинки кездерде өтө эле алектенип, Facebooktун барактасаң жалаң эле Атантайдын сүйүү ырлары чыгып калган бир мезгилдер болду. Күн сайын, ай сайын калбай эле. Анан кээ бирөө чын жүрөктөн чыкса, кээ бирөө баягы акындык вымысыл менен адабият теориясында домысыл, вымысыл деген термин түшүнүк бар. Баягы ойдон чыгарып бир теманы же бир кыялый бир персонажды ойлонуп алып, ошонун тегерегинде жазган, же болбосо окуяны ойдон чыгарган деген. Ошондой ырлары дагы сүйүү темасында көп, мындай көп эле эксперимент жасады сүйүү темасында ырларында. Өзү адабият таанууда ошол ыр деген 2 саптан ашык турган, 2 саптан көп саптан турган, уйкашкан, маани берген, поэтикалык түшүнүк деп маани окутушат экен да. Анан кийин мен бир саптар жазсам, ага айдарым, сен эмени адабият таанууну бузуп атасың. Мындай болбойт, жок деди. Анан мен айттым, башка бир элдерде деле ошондой болот экен. Анан бирок кыргыздарда унутулган нерселер, булар жаңылар, бул унутулган, не бак унутулган нерселер дегендей, бизде жанагы табышмак болот, же болбосо
нускалуу сөздөр болот го. Ошо кыргызда ооз-эки чыгармачылыкта бир саптар көп эле колдонуп келген экен. Ошол поэзияда унутулуп калган үчүн ошондой. Анан мен бир сап, эки сап, үч саптарда, айрыкча 3 саптан аркы көбүрөөк саптарда ошол баягы Япон поэзиясынан, башка поэзиялардан окуп көрдүм дагы. Бирок алардын тышкы эле ошол строфалык түзүлүшүн пайдаландым. Кыргызстанда деле 3 саптан турганда деле көп нерселер болгон. Анан бирок ошонун ичине сиңирилген маңызды мен кыргызча дүйнө менен өзүмдүн жеке жакындык ойлорум, ошо көрө дүйнө таануум менен айттым да. Аларды мындай ээрчип калган жокмун. Деги эле ушу эмеде калемгердин бактысы башка бирөөлөрдү эч качан ээрчип калбагандыгында да. Китептин аттарын койгондо мындай оригиналдуу койгонго ошондой оригиналдуу коет экенмин да. Өзүм деле билбейм, бирок атын коюп койгондон карасам элдер эле оригиналдуу деп калышат. Биринчи китебим Аргымак деп коюлган, ал баягы кыргыз баласы аргымак эметет да. Бирок андагы ажалдан нечен куткарып бешик да болгон сынаакы аргымак бизде кыргызда кичи ата мекен сыяктуу дегенде, аргымакты бул биздин кичи родинабыз деген түшүнүктөн баштап эле мен ошол өзүмчө бир бунтарлык менен мындай башкаларга окшобогон дүйнөнү кеңите койгон көз караштарды менен жашагам да. Кудайдын ыры дегенде, Кудайдын ыры деген эмес деп ошол түшүнгөнгө чейин, окуганга чейин көп адамдар бул пайгамбар болгон атабы деп жүрүштү. Анда ошол акын пайгамбар деген ырым бар, ошондо айткан баягы биздин эл мен пайгамбар болбой койгон себебим ошол улуу жолго не убакыт түшкөн элденмин депчи. Анан ошол баягы ошол аркылуу негизи акын деген бул эмне? Акын деген бул дүйнөнү жүрөгүңдөн өткөрүү, ар бириң аркылуу адамзатты бир тепкичке көтөрүү деген деп айткам да. Ошол акын ошол аң сезимди көтөрө билген болуш керек да. Анан кийинки тирүү мекен дегенде дагы баягы эмне үчүн тирүү мекен, мекенинде өлү тирүүсү болобу деп жүрүштү. Анан окуганда түшүнөт. Мен анда тирүү мекен деп адамдарды жазгам да, кыргыз элин жазгам да. Мисалы, биз тирүү мекенбиз азыр. Эртең топурак айланганда анда мекен болобуз. Азыр биз мекендин тилибиз, мекендин дилибиз, мекендин аң сезимин көрсөтүп турабыз биз. Мекендин көркөм дүйнөсүн көрсөтүп турабыз. Ошон үчүн биз көркөм мындай айтканда тирүү мекенбиз деп жазгам да. Атантай ыр окуганда, өзүнүн ырын окуганда айрыкча ажар ачылат да. Анан кадимки баягы чаткалдын бийик тоосуна чыгып алып, ушу чаткалдын үстүндө тургандай ушундай бир күчтүү дем менен окуйт да аябай. Анан кийин ырдаганда да ошентип ырдайт. Берилип мындай жүрөгү менен берилип ырдайт. Анан Анатай Өмүрканов агабыз бир жолу айтып атпайбы? Айланайын Атантай, сен жана кичинекей кымбат мотоцикл бар эле ошондой экенсиң деп тамашалап ошентип атпайбы? Кымбат мотоциклдей болуп деп. Чындыгында ар бир акын өзүнүн ырын анчалык деңгээлде окуй албай калышы мүмкүн да. Атантайдын дагы бир артыкчылыгы ошол. Сүйүү жүрбөс бир жолдордо чатышкан сүрөтүңдү көрүп калдым капыстан. Ысып кетти жүрөгүм, ыргып чыга жаздап кетти капыс жан дейт. Бейнен калды карегеме орунуп, бекиниптир мен издеген жылуулук. Мен өксүйүн, жолукпаган бойдон кал, мен эч качан жолукпаган сулуу кыз дейт. Атантай досубуз дагы жолуккан да, жолукпаган да көп сулуу кыздарга арнады. Сүйүү темасында көп ырларды жазды. Виктор Гюго деген ошол француз жазуучусу бири-бириңерди сүйгүлө, бири-бириңерди аябай катуу сүйгүлө. Эгер сүйүү болбосо бул дүйнөдө эч нерсе деле жок деп айткан сөзү бар да. Анысы кандай? Адамды адам кылып кармап турганда ошол сүйүү, мээримдүүлүк,
патриоттук, батырлык, достук дегендей ушундай бир жакшы сезимдер да. Ошон үчүн адамдын ички дүйнөсүн ырдоо, адамдык сезимдерин, сапаттарын ырдоо бул адабияттын башкы милдети. Ошон үчүн Расул Гамзатов деген баягы дагестандык жазуучу, акын, тиги мен Дагестанда проза жазып ийген да, ошон үчүн айтып атпайынбы, тиги ошол негизи акын. Ошол адамдар эң бийик жылдыздарга да учуп жетишти. Мен үчүн андан да бийик жылдыздар бар. Бул адамдардын ички дүйнөсү деп айтканда. Анын сыңарындай адабияттын биринчи предмети бул адамдын ички жан дүйнөсүн ырдоо да. Студент курагында жазган «Өзүңдү сүйдүм» аттуу ыры бүгүнкү күнгө чейин популярдуулугун жоготпой ырдалып келет. Бул ыр таланттуу акындын дагы бир талантын ачып, обон жаратууга түрткү берген. Андан соң калың элдин катмарына сиңип кеткен Өмүр Керемет, Энелер, Нуркызым сыяктуу обондорду жазып, обончу катары да өзүн сынап келүүдө. Силер айткан көзүңдү сүйдүм деген ырым деле ошол студент маалда чыккан. Ошол обондурлардын биринчиси ошол болду окшойт. Анан булар ошо жолдуу экен, түркөлөрдүн баарын бир кыдырып чыкты ошол. Атантайдынан дагы бир башка биздин калемдеш теңтуштардан дегеле кыргыз акындарынан айырмасы бул өзүнүн ырларына өзү обон чыгарат. Аны бир топ белгилүү аткаруучулар аткарып жүрөт. Кыргыз радиосунда да жазылып, элге угузулуп жүрөт. Мисалы жанагы «Көзүңдү сүйдүм» деген ыры абдан жакшы популярдуу болуп, аны кыргыз эмгек сиңирген артисткасы Айчүрөк Иманалиева аткарып чыкты. Анан жанагы «Өмүр», «Адам өзүнүн ким экенин биле элек» деген сыяктуу жакшы мындай менимче ийгиликтүү чыккан обондору бар, сөздөрүнө ылайык келген. Чыгармачыл үй бүлө булар. Өктөмдагы чыгармачыл адагы ошол обондуу ырларды көп жаратып, экөө кош жылдыз болуп, чоң программада, филармонияда концерт да берип, мунун баарын эл билет. Буга жетиш да оңой эмес. Ошо бирин-бири колдоп, бирин-бири толуктап, бирин-бири ошол чыгармачылыктан дагы, үй бүлөлүк жактан дагы бир жолуккан бир бактылуу жубайлар бирин-бири кадырлаган, сырын түшүнгөн деп айтар элем. Жаңы жылдын алдында турабыз. Мен билишимче Атантай менен Өктөм ушу үйлөнгөн жаңы жаш кези, үйлөнгөн учуру жаңы жыл. Жаңы жылда үйлөнүшкөн да. Анан ошо ар бир жаңы жыл буларга майрам, кош майрам болуш керек. Өздөрү да кош жылдыздай болуп, сахнага да бирге чыгып жүрүшөт, ырларын жаратып. Анан ошо жаңы жылы куттуу болсун. Ар бир жаңы жыл үй бүлөсүнө жакшылык алып келсин, ийгилик алып келсин, аманчылыкта кыргыз поэзиясынын бир төрүндө чоң эмгектерди жаратып жүрө берсин деген тилекти айтат элем. Жаңы жылыбыз жакшы жыл болсун, кыргыздын келечеги кең болсун. Кыш жөндөр окуп коеюн. Кыш маляр, ак боёгу толук жукпай, каргалар кара кийген корунчуктай, конушту жапырт барып карагайга, илинген балатыга оюнчуктай. Чаналар чапкан кунан сыяктанып, абалдар тердейт койбой бир калтырап, лыжалар поезддин кош рельс окшоп, кырылды бордой аппак ис калтырат. Балдарга бал муздак жок муздан таттуу, баладай кышта айнекке сүрөт чийип, ыргалып айнектөбөт ак кайыңдар, никеге турчудай ак көйнөк кийип. Аяздын чык-чык этип турат сааты, жасайт кыш
өзөндөргө муздан капкак, согушта жесир калган аял сындуу уңулдап бороон ички муңун айтат. Бир туруп оорулар ташып жүргөн, тез жардам сыяктанып ачуу жаңшап, а бирде көй ичип кеч кайткан мастай бороон да уктап калат. Эшик какпайт. Дүйнөнү каптап калчу чаңдан сактап, тоо аппак, токой аппак, түздөр аппак. Ичинде кыпындай да бир кири жок. Кышта бир жакшы достой жүрөк аппак. Алган темалары оригиналдуу акын Атантай Акбаров быйыл 60-тын астанасын аттаса дагы алдыда жазары, элине берер эмгеги арбын. Акындын Кудайга жазган катын аргымага алып учуп, тирүү мекенинде ар бир окурмандын жүрөгүнө жетип, узак убакыт кызмат кылып жүрө берсин демекчибиз.